Көрсөтүүбүздү Кыргызстан көө улуттуу өлкө деген темада улайбыз. Өлкөдө ар улуттун өкүлдөрү ынтымакта өмүр сүрүп, бири-бирине кыз беришип, эл ичиндеги биримдикти дагы да бекемдеп келишет. Ал эми Нарын облусунун кыргыз кызы Тажи Муратова өзбек улутундагы Вахапжан Муратовго турмушка чыгып, экөө Жалал Абад шаарында бирге өмүр сүрүп келе жаткандыгына быйыл туура 43 жыл толду. Карылыктын бакытын сүрүп баштаган каармандар учурда 11 неберенин чоң ата, чоң энеси болуп турган чагы. Эки башка улуттан куралган ынтымактуу үй бүлөнүн турмушунан кабарчыбыз Осмон Уламсадыров кабар алып келген. Пенсия жашындагы Тажи Муратова менен Вахапжан Муратовдун күнүмдүк эрмеги кора алдына эгилген жашылча жемиштерге кам көрүү менен өтөт. Огороддарыбызды карап, буя чапып нетип. Күндө ушул бакчада болобуз. Карыганда эрмек болот экен. Бул жака неберелеримди да алып келип, аларды да үйрөтүп жатабыз. Тажи Муратованын айтымында, кышка сакталуучу жашылча жемиштен даярдалган тамак аштын баары ушул бакчадан чыгат. Заготовка ушу өзүбүздөн болуп калат. Өзүбүз өстүрүп, өзүбүз кышка неме кылып алабыз, заготовка бышырып алабыз. Бала чакам менен, неберечелерим менен. Базардан албайбыз. Пышкынча эмнеп таап алып турасыз, кийин пышкандан кийин албайбыз. Вообще умуман албайбыз. Жакшы көрүп калып, аркандан жүгүрөбүз. Муратовдордун бирге өмүр сүрүп келе жатканына быйыл 43 жыл толду. Ал эми Вахапжан Муратов өмүрлүк жолдошун аскерден келгенден кийин жолуктуруп алганын айтат. Армиядан кайтып келип, шаарда бир кыз учуратып калдым. 1973 жылы аскерден келгем. Шаарда жүрүп сулуу кызды көрүп калдым. Анан эле ал кыз биздин кошунабыздыкына келген кыз болуп чыкты. Анан артынан жүрүп тааныштым, ошентип турмуш курдук. Кыргыз кызы Тажайым Нарын шаарында тайэнесинин колунда өскөн. Кез-кезде Жалал Абад шаарында жашаган ата-энесинин үйүнө келип турган. Ошентип отуруп аскерден келген жолдошу менен таанышып, баш кошуп калышкан. Айтымында өзбек улутундагы жигитке турмушка чыгууга ата-энеси көп деле каршы болгон эмес. Биз ушунча жыл жашап, 40 жыл жашап, 43 жыл болупту бул эл жашаганыбызга. Бири-бирибиз сен улутуңдай деген эмеге барган эмеспиз. Кийин муну менин немелерим дагы, карындаш уруктарым дагы келип турушат. Өзүнүн эмеде болуп бурну немелер келип турат. Баарыбыз биз как бир туугандайбыз да баарыбыз. Азыр эми Вахапжан Аксакал менен Тажайым 2 уул жана 2 кыздын ата-энеси, 11 неберенин бактылуу чоң ата, чоң энеси болуп турган чагы. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, Жалал Абад облусунда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү ынтымакта жашап келет. Облус тургундарынын айтымында, акыркы жылдары эл ичиндеги биримдик жана ынтымак бекемделип баратканы байкалууда. Шаарыбызда стабилдүүлүк орноп келатат. Мына бүгүнкү эле күндү ала турган болсок, мына Орозо. Будан улгаян күн экен, мына оозу ачырылып атат. Өзбек кыргыз менен кыргыз өзбектикине барып, анан эң негизгиси мечиттерде дээрлик Жалал Абад шаарында жайгашкан мечиттерде улутуна карабай мусулман калкы биргелешип барып, ошо неме окуп атышат, тараба. Жергиликтүү тургундар көп улуттун ынтымагын, эл ичиндеги биримдикти бекемдөөгө ар улуттан куралган үй бүлөлөрдүн салымы чоң экенин айтышат. Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук 1 канал, Жалал Абад облусу.